Казакстан жасалма интеллекти ар тараптуу өнүктүрүүгө басым жасап, нейрондук желилерди бардык тармактарга киргизе баштады. Бул тууралуу Франциянын Казакстандагы элчиси Сильван Гиоги каналга берген маегинде билдирди. Анын айтымында, жакында Парижде өткөн жасалма интеллект боюнча иш-аракеттердин саммитинде чет элдик делегациялар Казакстандын тармакты өнүктүрүү дараметин жогору баалашкан. Белгилей кетсек, Республика Борбор Азия чөлкөмүнүн глобалдык саммитке катышкан жалгыз өлкө болду. Жолугушууда ата мекендик санариптик чечимдер жана Алем Чекит AL борборунун концепциясы тааныштырылды. Казак тарап GPA жасалма интеллект технологияларын өнүктүрүүгө жана жоопкерчиликтүү колдонууга багытталган эл аралык демилгеге кошулуу ниетин билдирди. The main outcome of this summit was the co-chair statement for a sustainable artificial intelligence. Париждеги саммиттин негизги жыйынтыгы адамдар үчүн туруктуу жасалма интеллект боюнча билдирүүгө кол коюу болду. Анткени биз жасалма интеллекттин жеткиликтүүлүгүнүн принциптерин жайылтууну каалайбыз. Ачыктыкты, айкындуулукту, ишенимдүүлүктү, жасалма интеллекттин башкаруусун камсыздоо. Ал эми Казакстан бул билдирүүнү дүйнөнүн 60га жакын өлкөсү менен бирге колдоду. And Kazakhstan supported this statement with about 60 countries from all over the world.